Кудайдын чакырыгы 15 январь. Мына азыр жакшы убакыт. Мына бүгүн куткарылуу күнү. Ыйык жазуудан алынган аят. Жандын куткарылуусу жөнүндө кеп болгондо, эч качан эртең, кийинчерээк даяр болоюн, качандыр бир убакта дебегенибиз туура. Анткени эртең, анан 1 сааттан кийин бизди эмне күтүп жатканын биз билбейбиз. Кудайдын сөзү айтат: куткарылуу күнү бүгүн. Жаныбыздын душманынын эң бир коркунучтуу куралы азыр эмес. Ооба, сен Кудай дешиң керек. Кудай менен жашашың керек. Тобо кылышың керек, дейт ал. Бирок азыр эмес, эртең же бирсү күнү. Эртеңки күн биздин бийлигибизде эмес. Бизге Кудай бүгүнкү күндү тартуулады. Бүгүн биздин жүрөк согуп турат. Бүгүн сезип турат. Бүгүн анын үнүн укканыңарда, козголоң убагындагыдай жүрөгүңөрдү катуулантпагыла, дейт ыйык жазуу. Эртең деген сайын адамдын жүрөгү катууланат. Абийир акырындап сезимталдыгын жогото баштайт. Кудайдын үнү алыстагандан алыстай берет. Бүгүн чечим чыгара турган күн. Мындан ары деле Кудайсыз жашай берем, же болбосо Кудай тартуулап жаткан куткарылууну кабыл алам. Үчүнчү жолчок. Ооба же жок. Кимдир бирөө ушул бойдон Кудайдын алдына бармак белем, анча-мынча жашоомду иретке келтирип алайын, анан Кудай дейм деши мүмкүн. Бирок антүүнүн эч кереги жок. Дарыгер соо адамга эмес, оорулуу адамга керек дегендей, кандай болсок, ошол бойдон Кудай бизди кабыл алат. Ал бизди айыктырып, ал биздин жашообузду оңдоп түздөйт. А эң негизгиси, күнөөлөрүбүздү кечирип, бейиштин атуулу кылат.